Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн. Врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада, иш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация, бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Орусия 6000ге жакын мигрантты өлкөдөн чыгарууну пландап жатат. Орусиянын ички иштер министрлиги март айында мыйзамсыз миграцияга каршы өткөрүлгөн рейдтердин жыйынтыгы боюнча 6000ге жакын чет элдик жаранды өлкөдөн чыгаруу чечими кабыл алынганын билдирди. Бул тууралуу министрликтин расмий өкүлү Ирина Волк өзүнүн Telegram каналында маалымдады. Анын айтымында март айында мындай рейдтер өлкө боюнча өткөрүлүп, ага ички иштер министрлигинин федералдык коопсуздук кызматынын кызматкерлери жана Росгвардиянын өкүлдөрү катышкан. Бул жолу өзгөчө көңүл транспорттук инфраструктура объектилерине бурулган. Ошондой эле текшерүүлөр базарларда, кампаларда, өнөр жай аймактарында жана чет элдик жарандар жашаган жайларда жүргөн. Жалпысынан 130 миңден ашуун объект текшерилди. Рейдтерге 60 миңге жакын полиция кызматкери тартылып, натыйжалуулукту жогорулатуу үчүн очкусуз аппараттар жана башка заманбап техника колдонулган. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2025 жылы өлкөдөн 72 миң чет элдик жаран чыгарылган. Бийлик мындай чаралар мыйзамдарды сактоону күчөтүү максатын көздөй турганын белгилейт. Ошол эле учурда эксперттер депортацияланган мигранттардын саны дагы өсүшү мүмкүн экенин айтышууда. Себеби мамлекеттик дума мигранттарды өлкөдөн чыгарууга негиз болгон беренелердин санын 22ден 43гө чейин дээрлик 2 эсе көбөйтүүнү карап жатат. Анын ичинде коомдук тартипти бузуу, полиция же Росгвардиянын талаптарына баш ийбөө, ошондой эле транспорт жана инфраструктуранын ишине тоскоолдук жаратуу сыяктуу себептер киргизилиши мүмкүн. Булак Азаттык. Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду мактоого алды. Камчыбек Ташиев Кыргыз футбол биримдигинин жыйынында футболдогу жетишкендиктердин аркасында өлкө башчы Садыр Жапаров турарын айтты. Ал 2024 жылы биримдикке мамлекет башчысынын сунушу менен президент болгонун эске салды. Мына президентибиздин койгон максатын, тапшырмасын биз аткардык. Президенттин 2 жарлыгы чыкты. Бул деген Кыргызстан футболундагы чоң жаңылык. Мурда футбол боюнча президенттин жарлыгы эмес, көрсөтмө да болгон эмес. Өкмөттөн 2 токтому чыкты. Ошонун негизинде футболго жеңилдиктер берилди, деди Ташиев. Чет өлкөлүк номурдагы унааларды мыйзамдаштыруу улантылат. Өлкө башчы Садыр Жапаров чет элдик номурдагы унааларды мыйзамдаштыруу иштери жүргүзүлөөрүн билдирди. Президент Оштун Өзгөн районунун тургундары менен жолугушууда жарандарды берилген убакытта мыйзамдаштырууга жетишүүгө чакырды. Мамлекет башчысы анын мөөнөтү такталып жатканын кошумчалады. Эске салсак, 5 февралда министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орунбасары Данияр Амангелдиев кайра мыйзамдаштыруу мүмкүнчүлүгү болбой турганын билдирген. Экономика министрлиги чет өлкөлөрдөн мыйзамсыз ташылып келген унааларды экинчи жолу мыйзамдаштыруу маселеси пландалбаганын кабарлаган. Булак Супер Кежү. Өзгөндө 29 жаштагы келин өз үйүнөн асынган абалда табылды. Ош облустунун Өзгөн районунда 29 жаштагы келин асынган абалда табылды. Бул тууралуу бүгүн Супер Кежү порталына облустук милициядан билдиришти. Маалым болгондой, кыргызчалуу окуя 12 апрелде орун алган. Аталган факты каттууга алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Алгачкы текшерүүнүн жүрүшүндө Өзгөн районунун 1997 жылы туулган тургуну өзү жашаган үйүндө асынып каза болгондугу маалым болгон. Окуя боюнча күбөлөр суралып, денеге сырттан кароо жүргүзүлдү. Маркумдун өлүмүнүн так себебин аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалган. Тергөө иштери уланууда. Маркум келиндин артында 3 баласы калды. Садыр Жапаров Ноокат районунун тургундары менен төз диалог өткөрдү. Президент Садыр Жапаров бүгүн Ош облусунун Ноокат районунун тургундары менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн укту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, жолугушууда негизги маселелер катары
таза суу, жолдордун абалы, мектеп жана бала бакча куруу, жер тилкелери жана мүлктүк талаштары көтөрүлдү. Ошондой эле жарандардын укуктарын коргоо, курулуш компаниялардын иши, сот жана укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгү талкууланды. Социалдык жактан аялуу катмарларды колдоо, турак жай менен камсыз кылуу жана этникалык кыргыздарды документтештирүүнү жеңилдетүү маселелери да айтылды. Билим берүү, мугалимдердин эмгегин баалоо, маданий демилгелер, санитардык абал жана мамлекеттик кызматтардын сапаты боюнча да сунуштар берилди. Президент бардык маселелер өз убагында жана системалуу чечилиши керектигин белгиледи. Ошондой эле 10 майдан тартып бардык айыл өкмөттөрүндө эл менен жолугушуулар өтөрүн билдирди. Жыйынтыгында тийишелүү органдарга көтөрүлгөн маселелерди чечүү жана жарандардын укуктарын коргоону күчөтүү тапшырмасы берилди. Ирандын супер танкери АКШнын деңиз блокадасынан өттү. Иранга тиешелүү 2 миллион баррель мунай ташууга жөнөмдүү супер танкер АКШнын деңиз блокадасынан ийгиликтүү өткөнүн Фарс агенттиги жазып чыкты. Маалыматка ылайык санкция тизмесине кирген бул супер танкер ачык деңиз аркылуу, ошондой эле Ормуз кызыгынан жашырынбай жайгашкан жерин көрсөтүүчү идентификациялык системасын өчүрбөстөн өтүп, Ирандын аймактык сууларына кирген. Кийинчерээк агенттик Ормуз кызыгынан дагы бир кеме өткөнүн маалымдады. Ал азык түлүк ташыган ири кеме болуп, Имам Хамейни портуна багыт алган. Санжардын табышмактуу өлүмү белгисиз номерден байланышып, баламдын каза болгонун айтышты. Бишкек шаарында 6 күн дайынсыз болуп изделген 16 жаштагы Санжардын сөөгү суудан табылган. Бул аянычтуу окуянын айланасында бир катар суроолор, табышмактуу жагдайлар жаралууда. Маркумдун апасы Гүлнура Сапарбекова баласынын өлүмү кырсык эмес экенин айтып, акыйкатты издейт. Бул факт Сверлов РИПке катталып, өлүмдүн так себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалып, иликтөө иш-чарасы жүрүүдө. Белгилей кетсек, 16 жаштагы Санжар Нурланов 4 апрель күнү үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Издөө иштеринин аягы кайгылуу окуя менен аяктады. Булак Супер Кежү.